Assalamu алейкум, урматтуу Жаңыдор каналынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Каракулжа району жайлоолорго бай. Жайлоолоруңар укмуш деген сөздөрдү көптөгөн адамдардан жана көптөгөн жерлерден угуп көрүп жүрөбүз. Бүгүн сиздерге Алайкы өрөөнүндө Чүрпө жайлоосунда болгон жолубуз жана Чүрпө жайлоосундагы кээ бир көрүнүш жаратылыштын кооздугун сиздерге тартуулайбыз туугандар. Ошону менен бирге бир катар кээ бир ой максаттарды, тилектерди айтып кетебиз жана бул видеону бөлүшүп койсоңуздар, балким ошол сунуш максаттар кээ бир жерлерге жете турган болсо, мына ушундай жайлоолорубуз жана жолдорубуз пайдалуу пайдаланууга болгон мүмкүнчүлүктөр жана көз караштар, аракеттер көбүрөөк болсо деген үмүт менен кээ бир көрүнүштөрдү сиздерге тартуулайбыз. Бул Чүрпө жайлоосунун жолу туугандар. Чүрпө жайлоосуна жакын жерден болгон көрүнүш. Бул көрүнүштөрдү жамгыр жаап, жолдор тайгак болуп, ортодо калып калган жерден тартылган көрүнүш туугандар. Дегенде эле айта кетүүчү нерсе, жайлоолорго болгон жолдордун Кудайга шүгүр мурункуларга салыштырмалуу азыр бир аз жакшы көңүл бурулуп, жайлоолордун жолдору жакшы оңдолуп атат. Бирок дагы кол жетпеген жайлоолор, дагы кол жетпеген жайыттар, бир мезгилде Союз мезгилинде колдонулуп жүргөн жерлер азыр колдонулбай, же болбосо кээ бир саналуу адамдардын гана кызыкчылыгында калган жерлер бар туугандар. Мына ушундай көрүнүштөр мен ойлойм бардык эле жерлерде, бардык эле айылдарда, райондордо болсо керек. Бул Каракулжа району чындыгында жайлоолорго, жайыттарга өтө бай, чоң район туугандар. Бул бир гана бурчу тартылган, бир гана бурчу көрсөтүлгөн жер. Мындан башка Алайкы өрөөнүн мен турган жерден нары көздөп дагы 30-40 километр ары көздөп кетет жана оңго, солго тарапка дагы жайылган жайлоолор бар. Кенен жайлоолор дагы бар экен. Кудайым насип кылса ошол жерлерге дагы барып, видео съемка кылып сиздерге тартуулаганга аракет кылабыз. Ой максаттар туугандар, тилек максаттар. Бүгүнкү күндө мал жандыктарыбыз сапатсыз болуп, укум-тукум начарлап, эттин салмагы аз алынып жаткан заманда мына ушундай жайлоолорду дагы жакшы колдоно албай, ушундай жайлоолорго дагы жетпестен мал жандарыбыз арык болуп, кыштын күнү дагы жем-чөптүн кымбат болуп, аз пайда көрүп жаткан фермер дыйкандарларды көп жолуктурабыз жана бардык жерлерде мына ушундай көрүнүш туугандар. Мамлекетибиз өнүгүп өсүп жаткан мезгилде биздин тилек максаттарыбыз мына ушундай жайлоолорго союз салган жолдорду кеңейтип эле тим болбостон, андан нары дагы кол жетпеген жайлоолорго жаңы жолдорду, жаңы проекттерди иштеп чыгып, балким дыйкандардын арасында мурунку чарбачылыктарды уюштурууга болгон окууларды жүргүзүп, 5-6 дыйкан биригип, бир фермерство, бир хозяйство, бир чарба ачып иштеп, мамлекеттин колдоосунда мына ушундай жайлоолорду иштетип, Кудайым берген табигатты, Кудайым берген жакшы бир мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп туугандар, мамлекетибиздин өнүгүүсүнө жакшы салым кошууга, жакшы нерселерди тартуулага, сандан сапатка өтүүгө жана ушундай жайлоолорду жакшы иштетип, жакшы бир эт өндүрүп, мамлекетибизге салым кошконго чакырам туугандар. Биздин тилек максаттардын бири мына ушундай жайлоолорду Кудайым насип кылса, кимге ушул нерсе туура келген болсо биз менен бөлүшсөңүздөр болот. Алай жайлоолор бар туугандар, Ноокат районунда чоң жайлоолор бар. Жана Нарын жергесинде, Талас жергелеринде чоңдо эмне деген гана чоң жайлоолор бар туугандар. Мына ушундай жайлоолорду келип тартып келсеңер көрсөтөм, тартып жакшы жерлерди көрөрмандарга тартуулайбыз деген туугандар болсо, көрүүчүлөр болсо биз менен байланышсаңыздар болот. Кудайым насип кылса жакынкы күндөрү ошол Кыргызстанды төрө кыдырып, жайлоолорду кыдырып, кандай ал-акыбал, жолдор кандай, жалпы элге тартуулоого жакшы тилек максаттарды, пландарды коюп турабыз. Кудайым ошол нерсеге жеткирген болсун. Ал эми видео жаккан болсо, башкалар менен бөлүшүп, лайк, комментарий калтырып, биз менен тыгыз байланышта катталууда болушуңуздарды Кудайдан тилейбиз жана баардыгыңыздарга амандык каалайбыз.